Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Израилдин аскерлери Голан аймагын басып, Дамасты көздөй бет алышты. Израилдик аскерлер Голан дөңсөлөрүнүн буфердик аймагынан чыгып, Дамасты көздөй жылып жатышат. Бул тууралуу Ол Майдан агенттиги билдирди. Маалымдалганда, Израилдин аскери техникалар учурда Сириянын борборунан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Катна шаарынын аймагында. Ошондой эле ушундай аталыштагы провинциясындагы бир нече калктуу конуштар оккупацияланган. Ошол эле маалда ошол түнү Израилдин авиациясы, ракеталык күчтөрү Сириянын эң ири аба базаларына чабуул жасап, Сириянын аба күчтөрүнүн инфраструктурасын, учактарын, тик учактарын жок кылышкан. Дамасктын өзүндөгү буталарга сокку уруулар уланууда. Шаарга чейин 5000 сом дептир. Депутат Манас аэропортундагы таксилерди көзөмөлгө алуу керектигин айтты. Бүгүн 10 декабрдагы Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутат Элдар Абакиров Манас аэропортундагы таксилерди көзөмөлгө алуу керектигин билдирди. Эл өкүлү Түштүк Корея, Японияда такси кызматын көрсөткөндөр бирдей форма кийип, унаанын ичиндеги тазалыкты сактай турганын белгилеп өттү. Ал мындай шарт туристтер үчүн жагымдуу экенин айтып, Ички иштер министрлигине андай шарттар биздин өлкөдө дагы түзүлөбү деп суроо салды. Ал эми ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов аталган маселе каралып жатканын билдирип, шарттар түзүлө турганына ынандырды. Жакында Орусиядан биринчи жолу Кыргызстанга ооруп жаткан баласы менен аял келиптир. Ал аэропорттон түшсө эле таксилер Бишкекке чейин 4-5 миң сом дептир. Аны бир журналист көрүп калып, шаарга чейин 500 миң сом менен жете турганын айтып, жеткирип коюптур. Бизде жапайы мамиле бар. Туристтердин деңгээлине карап акчасын айтышат. Бул жагдайды көзөмөлгө алуу керек, деди Элдар Абакиров. Ал эми Адылбек Бийбосунов такси кызматын көрсөткөндөр лицензия алса, кардарлардын коопсуздугу сактала турганын айтып өттү. Беле кетсек, 21 ноябрда Жогорку Кеңеште Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүү үчүн милдеттүү түрдө лицензия алуу, оңрулду унааны такси катары. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Айдоого тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн. Булак суперкежи. Тайвань Кытайдын 47 учагы жана 21 кемеси аралга жакындаганын билдирди. Тайванга Кытайдын элдик боштондук армиясынын 47 учагы, 12 кемеси жана Кытайдын өкмөттүк ведомстволорунун 9 кемеси жакындоодо. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Арал өлкөсүнүн коргоо министрлиги 16 учак Тайвань кысыгынын орто сызыгын кесип өткөнүн, буга армия учактарды, кемелерди жана жердеги зениттик ракеталарды, системаларды колдонуу менен жооп кайтарганын билдирген. Тайвань аралын 1949 жылы Кытайдын жарандык согушта жеңилген Чан Кайши менен бирге аралга качып келген анын тарапташтарынын урпактары башкарат. Пекин Тайваньды Кытайдын бир бөлүгү катары эсептейт. Дональд Трамп Мексика менен Канаданы АКШга кошулууга чакырды. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Канада менен Мексиканы Американын курамындагы жаңы штат кылууну сунуштады. Ал бул тууралуу NBC телеканалына курган маегинде айтканын чет элдик басылмалар жазып чыкты. Биз Канадага жылына 100 миллиард доллардан ашык, Мексикага дээрлик 300 миллиард доллар субсидия бөлөбүз. Андай кылууга милдеттүү эмеспиз. Эмнеге биз бул өлкөлөргө субсидия берип жатабыз? Андан көрө алар бизге жаңы
штат болушсун деген Трамп. Буга чейин саясатчы мыйзамсыз мигранттардын агымынан, банги аткезчилигинен улам Мексика менен Канададан келген бардык товарларга салыкты жогорулатарын айтып коркуткан. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо АКШга мыйзамсыз миграциянын агымын азайтуу үчүн чек арадагы көзөмөлдү күчөтүүнү убада кылды. Бул үчүн дрондор жана тик учактар колдонулушу мүмкүн. Исхак Масалиев өзгөндөгү президент ачкан жол кайра эле жабылганын айтты. Ош облусунун Өзгөн районундагы жаңы ачылган айланма жол ачылган күндүн эртеси эле кайра жабылган. Бул тууралуу бүгүн 10 декабрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутат Исхак Масалиев билдирди. Анын айтымында аталган жол президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылган иш-чарадан кийин бетондор коюлуп жабылган. Өткөн жумада Өзгөндө унаа жол ачылып жакшы иш болду. Бирок ачылыш бүткөндөн кийин бетондорду коюп кайра жаап койду. Менин оюмча транспорт министрлиги тарабынан катачылыктар болсо керек. Эгер эсептей турган аппараты так иштебей жатса, бир жума 10 күн тесттик режимде иштетсе болмок, деди депутат. Аталган жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 24 метр болуп, 4 тилкеден турат. Анын ичинде 2 көпүрө салынган. 22 чакырым темир тосмолор орнотулуп, төлөм пункттары заман талабына ылайык курулган. Долбоордун жалпы суммасы 2 миллиард 600 миллион сомду түзөт. Белгилей кетсек, 6 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы айланма жол ачылып, ага президент Садыр Жапаров катышкан. АКШда дагы бир жолу катуу жер титиреди. Бүгүн 10 декабрда АКШда күчү 5,8 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмологиялык борбору маалымдады. Ага ылайык күчү 5,8 балга жеткен жердин силкинүүсү Невада штатында катталды. Очогу 241 миңден ашык адам жашаган Рина шаарынан 77 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жабырлануучулар жана кыйроолор боюнча азырынча маалымат айтыла элек. Цунами коркунучу тууралуу билдирүү таратылган жок деп айтылат маалыматта. Сирияда эл Башар Асадтын тууганын кармап алып даргасты. Сирияда бийликтен кулатылган лидер Башар Асадтын аталаш бир тууганы Сулейман Хилал Асад Латакиядагы шаар аянтында өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу бир нече чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, өлкөсүн таштай качкан Башар Асадтын үй бүлөсүнүн арасында өлкөдөн чыга албай калгандар да бар болгон. Алардын бири Башар Асадтын аталаш бир тууганы Сулейман Хилал Асад болчу. Аны козголоңчулар Латакия шаарынан кармашып, ошол эле шаардын аянтында элдин көзүнчө даргасы. Ал Сирия армиясынын полковнигин өлтүргөн деп айыпталган. Окуя 6 августта Латакиянын борборунда болгон. Анда Сулейман Хилал Асад армия офицери Хасан Аш Шейхке машинасын алдыга өткөрбөй койгонуна ачууланган. Андан кийин ал офицерди туугандарынын көзүнчө атып салган. Журналист Адыл Акжол уулу камактан бошотулду. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжол уулу камактан бошотулганын Бишкектин 1-май райондук сотунан ырастады. Маалыматка ылайык, кечээ 9 декабрда сот жекече жашоонун колу тийбестигин бузуу беренесинин 2-бөлүгү чыгармада жалпыга маалымдоо каражаттарында чыкканда же болбосо башкача эл алдында сүйлөдү, жеке же үй бүлөлүк сырды мыйзамсыз пайдалануу же болбосо жайылтуу, ошого адамдын кызмат абалынан пайдалануу менен жасоосу жана опузалап талап кылуу беренесинин 1-бөлүгү жабырлануучунун же анын жакындарынын өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч келтирбеген зомбулукту колдоном деп коркутуу же шантаж кылуу менен бирөөнүн мүлкүн мүлккө болгон укукту өткөрүп берүүнү же мүлктүк мүнөздөгү аракеттерди жасоо менен опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Акжол уулунун ишин тараптардын жарашуусуна байланыштуу токтотуп, камактан бошотуу чечими кабыл алынган. Буга чейин райондук сот журналист айыпталып жаткан массалык башаламандыктар беренеси жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу беренесине алмаштырылганын, камактагы мөөнөтү 31 декабрга чейин узартылганын тастыктаган. Эске салсак, Адыл Акжол уулу массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталып 2 айга камакка алынганы 12 августта белгилүү болгон. Ош облустук милициясы 3 сентябрда анын үстүнөн опузалап талап кылуу беренеси боюнча дагы бир кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Журналисттин жактоочусу анын кармалышына ооруканада каза болгон 21 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү тууралуу даярдаган материалы себеп болгонун ЖМКлардын бирине айткан. Булак Субергейжи.